Assalamu алейкум ат сүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары, жалпы эле жылкы ишкоздору амансыздарбы, сайыпкерлер. Макей бүгүн Жалал Абад областы Нокен району Кызыл Кыштак айылынан ушул сиздер көрүп турган көрктүү жана сындуу дагы анан красавчик дагы экен туугандар. Ушул көрктүү күрөң кашка дейбизби же жерде кашка дейбизби, ушул ат туугандар сатууга чыгып атат. Азыр мен ээсинен жакшы кылып аттын маалыматын алып берем туугандар. Жанар макей аттын эле бир көрктүүсү, аттын эле бир сындуусу экен. Болуш акабыздан азыр маалыматын алабыз. Ака, аты ушундай токтотуп эми аттын маалыматын баштай берсек ака. Сизге каяктан келген, боюн, жашын? Бишкектен келди. Жазга 2 асый болот. Бою 1.65. 1.60га тартып ала берсин. 1.60га тартып ала берсин. Улак көргөн эмес. Болду ака. Улак жүрөгү бүтүн нерсе экен да ака. Ака, теги кандай болуп калат? Теги кыргыз жылкы болсо керек. Теги кыргыз жылкы, баягы немедеги Бишкектеги Новокыргызский деп кылып калды ошолордон экен анда. Макей, кашкабагы келелери карабайга окшойт экен. Анан сласкага да окшоп кетет экен. Эгер көрүп туруп муну пародада дегендер комментарийге жазып өтөбүз туугандар. Анан жакшы ат издеген тааныштарга дагы видеону бөлүшүп кетебиз туугандар. Так, атта көрк десе көрк, сын десе сын. Макей, путу кол тазабы ака? Путу кол таза. 4 мүнчө бүтүн. Боюн айттык. Жашы кандай болуп калат ака? Жазга 2 асый болот. Жазга 2 асый болуп калат, Так, ака, улакка кандай дедиңиз? Улакка кече өнүшүмдөрдө бир улак болду эле өчөргө апарып кичине салдым. 2 жолу 3 жолу салдым. Аралаштары жакшыбы? Жакшы экен. Кирип чыгыштары зор, Кудай кааласа. Бирок улагыма гарантия бербейм, мен ошо бир эле келе салдым да. Бирок аралайт, Аралайт. Эми 5 жаш болот экен ака дагы, келечеги алдында эми. 4 путуна жооп берем. Ака, бирок аттын мүчөсү башкача экен амачы. Макей, каллелери, аттын туруштары, жоондуктары кичине ары бери осулорун кичине какылап жылоолорун көрсөтүп коелу ака. Жанар. Аркалар өтө сонун экен. Аркада көш өтө көп экен. Жанар макей. Курстары жакшы. Жакшы экен, жеңил жылкы экен. Ака, баасын канча коебуз эми аттын? Жакын эле айтайын, 250 миң сом кеми бар. 250 миң сом кеми бар ака. Ака, айгыр-пайгырда жүргөн бекен ошол боюнча? Айгыр коюлган эмес экен. Бирок мындай жылкыларга кичине кыйкырып эме кылып атабы? Аракеттери бар го. Кыскасы аракет кылып эме кылып рисковать этип койсо болгудай нерсе экен ака, сындуу экен, Көчтүү дагы экен, бойлуу дагы бойлуу экен. Ака, маалыматты тегиз эле бердик окшойт, Эгер маалыматын берген болсок, эгер кызыктуу маалыматтар болуп калса, акама чалып дагы содалашып, сүйлөшүп алсаңыздар болот туугандар. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктайбыз. Сиздер каналга каттала элек болсоңуздар каналга катталып, ушундай бир жакшы ат издеген тааныштарга видеону бөлүшүп, жакшы комментарий, жакшы ой пикир жаза кетебиз туугандар. Ака, содаңызды берсин, жакшы пулга сатып алың. Илайым барган жерине бир баракалуу, берекелүү аттардан болуп барсын.